Арбаңыздар. Лилия Кудайбердиевадан дагы бир чыгарма. Сак болчу, Садагам кызым. Кезектеги жумуш сурап келген жашы 30га чамалап калган келин менен сүйлөшүүгө отурду Калия. Орундукка отуруп жатып, бет маңдайында отурган келиндин өңдүү түстүүлүгүн байкабай кое албады. Чырайлуу экен, деди оюнда. Кызым, бизде буйрутма аркылуу кийим кечелер, көрпө төшөктөр, андан сырткары боз үйгө керектелүүчү буюм тайымдардын түрлөрү жасалат. Кыскасы, кол өнөрчүлүктүн түрү бар. А сен бул өнөрлөрдүн кайсынысын билесиң? Деген көз караш менен Калия алдында отурган чырайлуу келинге суроолуу карады. Чырайлуу келин Калиянын көз карашын айттырбай түшүндү. Мен тигүүчү болуп иштегем, курак тигишти билем, көрпө кабыйм. Бир гана боз үйдүн жабдыктарын жасап көргөн эмесмин. Жакшы кызым, анда сени иштетип көрөйүн. Жөндөмүң, каалооң болсо башкасын да үйрөнүп алсаң болот. Чырайлуу кыз башын ийкегиледи. Күйөөң барбы кызым? Балдарың? Сураганым, иштегенге шартың барбы? Күйөөм жок, ажырашкам. Кичинекей 2 кызым бар. Эже иштей алам. Келин узун кара кирпиктерин ирмегилеп, башын төмөн салды. Жайдын аптап урган ысык күнүндө да келиндин жүзү күнгө күйбөгөн. Кара бугуч резинка менен бош буулуп, желкесине ташталган кара чачына ирмелген кара кирпиктери түспөлдөшүп, аппак жүзүнүн ажарын ачып жарашып турат. Болор болбос бүлкүлдөп сүйлөп жаткан эриндери бөрсөйүп, жаңы гана бышкан бүлдүркөн сыяктуу. Калия келиндин сулуулугуна баа берди. Азга унчукпай суктанып карап турду да: Кудай бакытты баарына эле бирдей бере бербейт тура. Чырай берип, сен чырайың менен бакыт табасың. Эмгекчил иштерманга сен эмгегиң менен бакыт табасың дейт экен. Колунан эч нерсе келбеген жүдөмүшкө берет экен бакытты. Өзүн эптей албай жүдөп жүрсө, бакытты кантип тапмак эле дейт тура. Кызым, жашсың, келечегиң, бактың али алдыда. Илгери биз күйөөбүздү сиз деп, ур токмогуна чыдап жашай берчү элек. Азыркы келиндер антпай калышпадыбы? Эмнегедир Калия ашыкча сүйлөп жиберди. Муну менен эмне айткысы келди? Өзү деле толук баамдай албады. Балким келиндин сулуулугуна, ажарына суктанып, бирок анын ажырашкам деген сөзүн угуп, анын жалгыздыгын аяп кеттиби? Чынында Калиянын көңүлүн эки ой тең өйүп баштаган. Калиянын акыркы сөзүн уккан келиндин жоодур кара көздөрү муңга толо түштү. Узун кирпиктерин ирмегилеп, Калияны карады. Келиндин көздөрүнөн ыза, өкүнүч көрүнгөнсүдү Калияга. Азыркы жашоо такыр башка. Келин бир сөзүн 2 жолу кайталады. Калия сүйлөгөн сөздүн мааниси эмнеге айтылып, кимге, кайда багытталгандыгын жаш келин илгиртпей түшүндү. Бөлмөнү жымжырттык ээледи. Жакшы аял эрсиз калса озот, жаман аял эрсиз калса тозот дешет элибиз. Күйөөң жок болсо да аракеттенип балдарды багам деп ынтылганыңдын өзү эрдик кызым. Азамат, мен кыздарга көп айтам. Башты иштетсе баары жакшы болот деп. Жумушка чыга бер, билбегениңди өзүм үйрөтөм. Узун көйнөгүн көйкөлтүп басып бараткан сулуу келиндин артынан Калия көпкө карады. Караны көрүнбөй калганда гана ордунан козголду. Машинкаларды тырылдатып иштеп отурган кыз келиндерге колу менен өрмө көргөн уздарга байкоо салды. Бул жерде иштеген ар бир кыз келиндин жердигин, үй бүлөлүк абалын, атүгүл кулк мүнөзүнөн бери билет. Кимиси иштеп жаткан жумушуна шыктуу, ыктуу экендигин, кайсы өнөргө жөндөмдүүлүгүн, артыкчылык, кемчилигин да билет. Артыкчылыгын мактап, кемчилигин үйрөтүп өтөт. Азыр анте албады. Кабыл алуусунда болгон жанагы чырайлуу сулуу келин Калиянын эсине көп жыл мурун болгон окуяны салып кетти. Эмнеге ошол окуяны эстеп жаткандыгын Калия түшүнбөдү. Мүмкүн келиндин чырайы себеп болду. Ооба, сулуулугуна суктанганы рас. Же жылуу өңү өзүнө тартып, жакын адамындай сезилдиби? Балким ажырашкам деген сөз үчүн сулууну аядыбы? Анын ачылбаган ички дүйнөсүндө эмне болуп жатканын туюп, көз алдына элестете алды. Бул кыздын да бактысына сулуулугу душман болбоду бекен?
деп толгонду. Кыскасы, бүгүнкү сулуу келин Калиянын жан дүйнөсүн кайдыгер калтырбады, ойлорго чөмүлттү. Бир күнү Калиянын ишканасына жашы 18-19дагы Татынакай кызын ээрчитип сулуу сымак аял келди. Кызы кийим тигип иштеп алаарын айтып, аны ишке алуусун өтүндү. Аял кошуна райондон болорун, бул райондо сиңдиси жашаарын, кызы ошол эжесинин үйүндө жашап иштей берерин айтты. Калия кыздын жөндөмдүүлүгүн байкап көрүп жумушка кабыл алды. Кыздын энеси ыраазычылыгын айтып коштошуп кетти. Кыз келиндер менен аралашып, жумушун баштаган жаш кыздын эптүүлүгүн, чыйрактыгын, жумушуна болгон жөндөмдүүлүгүн дароо эле байкады Калия. Атына заты жарашып, кыздын аты Нурсулуу экен. Бойлуу да, сулуу Нурсулуунун кылган эткени, баскан турганы бардык тарабынан Калияга жакты. Күндөн күнгө Татынакай жаш кызга ичи жылый берди. Ички оюнда ата канат, ушул кыздай келинди болсом гана. Сулуу гана эмес, акылдуу да кыз экен. Чеберчилиги да бар. Мындай келинди болсом, колум гана узармак түгүл, ишканадагы ишим да жакшы чуудай. Үйдө гана эмес, жумушта да колума кол, бутума бут болуп берчү кыз бул. Апасына айтып көрөйүн. Эптеп тилин таап, макулдугун алып, ушул кызды келин кылып алайын, деп биринен бир өтүп, бой керип, эр жетип турган 3 уулунун улуусуна жубайлыкка Нурсулууну болжоду. Кошуна райондон келчү Нурсулуунун апасынын келер күнүн күтүп жүрдү. Калиянын оюн сезгенсип, кызынан кабар алуу үчүн бир күнү Нурсулуунун апасы келип калды. Кызынын иш орду, аткарып жаткан жумушу менен таанышып чыкты. Баарын көрүп, көңүлү жайланган Нурсулуунун апасы кетүүгө камданды. Айтар кебин камдап турган Калия учурду текке кетиреби? Кыздын апасын өзү узатып чыкты. Сөздү көп айлантпай, оюндагы жакшы ниетин ачык айтты. Кызыңызды абдан мыкты тарбиялапсыз. Колунан да, тилинен да келет экен. Мындай кызды келин кылып алайын дегендер четтен чыгат. Айтайын дегеним, Нурсулууга көзүм түшүп, ичим жылыды. Жакшы да көрүп калдым. Жакшы кызды колдон чыгаргым келбейт. Кандай десем? Кызыңызды келин кылып алсам кандай дейсиз? Уулум да начар балдардан эмес. Кыздар ашык болгон жигиттердин бири. Экөө абдан келишкен жуп болушат. Кандай дейсиз? Албетте шаштырбайбыз. Макул десеңиз калганын дагы сүйлөшмөкпүз. Калиянын сунушун уккан кыздын апасынын көздөрү бакырая түшүп, ай Калия, бул сөздү мен гана уктум. Жакшы оюңа рахмат. Бирок кечиресиң, кызымды болжоп койгон жери бар. Ушул күздө алып кетишет, деп Калия күтпөгөн жоопту угузду. Эх, уулума буйрубайт тура. Калия бармагын тиштеп ордунда кала берди. Күн сайын канча жол өтсө да, иш ордунда тыпыйып тигип отурган Нурсулууга Калия сөзсүз көз кырын салып өтөт. Өзүнүн келини болбосун билип, кызды жаман көрүп калмак беле. Тескерисинче, жакшынакайым, барган жериңен бакыт тапсаң экен, деп Нурсулуунун бактылуу болушун тилеп өтөт. Кийинки убактарда Нурсулуу жумушка эрте келип, кеч кетип жүргөнүн Калия байкап жүрдү. Жумуш күнү аяктаганда Калия ишканасын бир айланып чыкчу адаты бар. Аягында жалгыз отуруп, иштеп жаткан Нурсулуунун жанына келет. Өнөр сырын үйрөткөнчө Калия Нурсулуу менен жакын курбулардай кобурашып отуруп калат. Бирок эмне үчүн Нурсулуу мынчалык кечки убакытка чейин калып иштеп жатканына түшүнө албады. Жетекчи болгон соң билүүсү да шарт. Дайым эле жумуштан калып иштөөгө мүмкүн да эмес. Муну да айтып коюусу керек. Нурсулуу, байкасам кийинки күндөрү жумуштан кеч кетип жүрөсүң. Өзүңө берилген буйрутмаларды тигип үлгүрүп эле жатасың. Кыздар менен тең кетпей, кеч кетип жатканыңды билгим келди. Же башка себеп болуп жатабы? Нурсулуу муңайым жүзү менен уялыңкы жер карады. Эже, мен сизге бир сыр айтсам болобу? Аны эч ким билбейт. Айта бер, эмне сөз эле? Башын көтөргөн Нурсулуунун көздөрүндө жаш мөлтүрөйт. Мен бирөөнү издеп жаткам. Ошого басканыма акча болсун деп, кечкисин кошумча буйрутмага иштеп жаткам. Ал ким эле? Издеген адамың алыстабы? Дарегин билесиңби? Жок, эже, дарегин билбейм. Колдору менен бетин басып, Нурсулуу ыйлап жиберди.
Кыздын мындай абалынан Калия бир чоочуп, бир таң калды. Жүрөгү чоң жамандыкты сезгенсип, башкача бүлкүлдөп катуу сокту. Ыйлаган кейпинде Нурсулуу сөзүн улады. Эже, сизге айткым келип, көптөн бери сөз баштай албай жүргөм. Кыздарга мага болгон жакшы мамилеңизден сизди жакын адамымдай көрүп калдым. Эч кимге айта албаган сырымды сизге айтпасам болбос. Сизден жардам болот деп ишенем. Нурсулуунун бул табышмактуу сөздөрүнө Калия чыдабууга чыдамы жетпей, тезирээк уккусу келди. Нурсулуу, мындай жөндүп айтчы. Ыйлаганыңа эмне себеп болду? Айтчы угайын. Колуман келчү жардам болсо, сенден аябай калайын. Айтчы баттыраак. Кеч күздүн акыркы күндөрү болчу. Айылда жыйым-терим аяктап, бош убакыт кененирээк болуп калган. Ушундай зеригиштүү күндөрдүн биринде Нурсулуу айылдаш кыз Кундуз менен шаар айланып келмек болушту. Өздөрү жашаган айылдын борбору кичинекей гана шаарча болгондуктан кыздар үчүн бул шаар сымак айылдын кызыгы жок. Андыктан кошуна райондун борборуна бармак болушту. Кошуна райондун борборуна эс алуу жайлары, ашканалары, дүр-дүйүм тамак аш, кийим-кече саткан чоң базары бар. Кыздар үчүн албетте кийим-кеченин түрү сатылган базары кызык. Эки кызга кошуна райондун борборуна баруу ал да канча пайдалуу да, кызыктуу. Эңсеген, издеген буюмдарын сатып алышса болот. Автобуска түшкөн кыздар 1 сааттан кийин кошуна райондун борборунда болуп калышты. Кыздын көзү кызылда дегендей, базардагы кийим-кечелерди, түркүн түстүү кездемелер сатылган катарлардын баарын көрүп чыгышты. Зер буюмдары сатылган иретке келгенде, буттары тушалгансып, кете албай көпкө турушту. Кыздар үчүн кол менен жасалган арзан сөйкө шакектерден сатып алышты. Анан жыты мурун өрдөп, даамдуу шишкебек бышып жаткан ашкана тарапка басышты. Тамактанган соң сүрөткө түшүп, айылга кайтмак болушту. Сүрөтканага кирип баратышканда Кундузга эки жигит жолугуп калды. Кундуз областтын борборунда сырттан окуучу. Ошон үчүн да бирге окуган тайпалаштары го деген Нурсулуу алардын жанында унчукпай туруп калды. Жигиттер Кундуз менен тамашалап сүйлөшүп, сөздөрү бүтпөй жатты. Нурсулуу күтүүдөн тажап сүрөтканага кирди. Артынан эле үчөө кирип келди. Сүйлөшүп алышкан эмеспи? Алгач Кундуз менен Нурсулуу сүрөткө түштү. Эки кызды ордунан жылдыра койбой, эки жигит кошулду. Ошентип төртөө сүрөткө түштү. Кыздардын каршылыгына карабай эки жигит акчасын төлөдү. 10-декабрда сүрөт даяр болот деген сүрөтчүнүн сөзүнөн кийин баары чогуу сүрөтканадан чыгышты. Күн батууга жакындап, кыздар автобуска шашылышты. 10-декабрда күтөбүз деген эки жигит кыздарды узатып калышты. Мектепти жакшы деген баалар менен аяктаган Нурсулуу классташтарынан калбай жогорку окуу жайына тапшырды. Аракети жакшы болсо да, негедир көздөгөн, көксөгөн окуусуна өтпөй калды. Кийинки жылы тапшырам деген үмүт менен ата-энесинин үйүнө келди. Нурсулуунун окууга өтпөй калганы айылга угулбай коебу? Көп узабай Нурсулуунун колун сурагандар көбөйдү. Ошолордун бири жайлоодо конушташ, атасы менен жакшы санаалаш айылдаш акелердин бири. Уулуна Нурсулуунун колун сурап, жуучулукка келди. Нурсулуу үчүн күйөөгө чыгуу деген чоочун, али жат эле. Мектепти жаңы эле бүтпөдүбү? Турмушка чыгууну ойлончу эмес. Кол кармашып, көз ымдашып, жымыңдап, жал-жал карашып, жанаша баскан жигити деле болбогон. Тымызын караган ууру көз караштарды байкаса да, сүйүүнү түшүнбөгөн үчүнбү, маани берип этибарын албачу. Эгер эле жигит жандачу болсо, жогорку окуу жайга окушуна ата-энеси каршы болот деген ишеними бар эле. Ошон үчүн да көңүлүнө жагып, жүрөгүнө жакын туюлган көз караштын ээсин да байкамак санга салып, мектептен үйгө шашчу. Эми карасаң, дал ошол жакын келип даап сүйлөй албаган, көз карашы менен сүйүүсүн билдирип жүргөн жигиттен жуучу келгенин. Нурсулуу жигитти албетте таанычу. Жайлоодо жайыты жанаша болгондуктан дээрлик бири-бирине алыстан болсо да күн сайын көрүшчү. Ат жалында чоңойгон, күчтүү, шамдагай, тиричиликке тың жигит экендигин билет. Негизинен жаман жигит эмес.
айылга эле эмес, районго да балбандыгы, улуттук оюндарды мыкты ойногондугу менен тааныла баштаган жигит. Бул жигитке турмушка чыгууга каршы болсо, биринчиден жакшы үй бүлөнүн баласы. Өзү да мыкты жигит, анан өзү да жактырат. Экинчиден, кийинки жылы окууга өтүп кетерине да шеги бар. Жеңе желпи, курбалдаштары эле эмес, энеси да мындай жакшы жерге жок деген болбос. Бала жаман эмес, мыкты үй бүлө, айылдын сыймыктуу, кадырлуу келини да болосуң, деген акыл кеңештерин айтып жатышты. Баарын угуп, акылы менен гана эмес, жүрөгү менен да кеңешкен Нурсулуу көпкө ойлонбостон макулдугун берди. 2 жаштын тою күз мезгилине белгиленди. Болуп койгон жери бар болгондуктан сүрөтканадагы 2 жигит менен жолугушууну Нурсулуу көп этибарын албаганы ушундан улам болду сыягы. 10 декабрь күнү 2 кыз кошуна райондун борборуна келишти. Автобустун келишин акмалап турушканбы, автовокзалда Суран менен Кубат 2 кызды тосуп алышты. Бул жолу шаардын сейилбагын айланышты. Балмуздак жегенче сейилбактын орундугунда көпкө отурушту. Кара тору, толугураак Суран аябай шайыр көрүнөт. Ардемени бир сүйлөп, кыздарды аргасыз күлдүрөт. Сүрөттү алып эле үйгө кетүүнү ойлогон Нурсулуу тынчсызданат. Балдарды мурунтан тааныган үчүнбү, Кундуздан тынчсыздануу байкалбайт. Нурсулууну байкаган 2 жигит кыздарды тамактанууга чакырышты. Акыркы автобуска чейин сүрөттү да алып үлгүрүүгө болот, деп Кундуз алар менен чогуу тамактанууга Нурсулууну көндүрдү. Кыштын күнү абдан эле кыска эмеспи? Булар ашканадан чыккан убакта күн бир топ ылдыйлап калыптыр. Нурсулуу шашыла: "Кундуз, эртерээк сүрөттү алып автобуска баралы, акыркысынан калып калбайлы", деди. Кундуздун жанына келип, Кубат менен Суран үчөө күбүрөшүп калышты. Анан 2 жигит кыздарга кайрылып: "Кыздар, силер ушул жерде тура тургула. Биз сүрөттөрдү алып келе коелу, анан автобуска баралы", дешип, сүрөткана тарапка шашыла басып кетишти. Кыздар каршы болбоду. Күтүп туруп калышты. Көпкө жоголбой Суран менен Кубат келди. Алардын жообу Нурсулуу күткөндөй болбоду. "Кыздар, сүрөттү өзүбүздүн районго жиберип салышыптыр. Ошол жактан алып алмак болдук. Эртерээк барсак, бүгүн деле алып калсак болмок. Эми үлгүрөр бекенбиз?" Мындай кабарды уккан Нурсулуу: "Биз анда кетели, эртең алып алабыз ошол жактан. Кундуз, автобустан кечикпейли", деп Кундузга карады. Кундуз Нурсулуунун жообуна унчукпастан негедир 2 жигиттен көз албай карады. Суран менен Кубат: "Кыздар, кандай дейсиңер? Бизде машина бар эмеспи? Жолубуз да силер менен бирге. Жүргүлө биз менен чогуу кеткиле. Балким сүрөткана ачык болуп калат. Биротоло алып да алабыз. Силерди таштаганча биз да айылга өтүп кетебиз." Ойлорун билдирген Суран менен Кубат 2 кызды кетиргилери келбегендей. Нурсулуу ойлонуп оозун ачкыча, анын ордуна да Кундуз жооп бере салды: "Андай болсо силер менен кетсек, бизге деле жакшы болмок. Тыгын автобуста түрткүлөшүп, бир орунда бутубуздун таалыганы аз келгенсип, тебелетип туруп барабыз. Машинада кенен отуруп кетели." Нурсулуу ара сата абалда калды. Акыркы автобуска үлгүрүп калуу үчүн жүгүрөрүн же чала тааныш 2 жигит менен бир унаада жолулап, бирге сапарлаш болоорун билбеди. Анын ойлоно түшкөнүн байкаган Суран менен Кубат: "Ой, коркпой эле кой, отура бер. Жолубуз бир экен, таштап өтүп кетебиз. Анын эмнеси бар экен?" Ишенимдүү сүйлөнгөн сөздөрдөн Нурсулуунун санасы басаңдай түштү. "Ооба да, биз өзүбүздүн айылда калабыз. Силер жакта бизге эмне бар?" деп Кундуз шаңкылдап күлдү. Лада үлгүсүндө унаага 4 отурду. Унаанын ээси кара тору, толугунан келген Суранго рулду башкарып баратты. Жанында отурган арыгынан келген чийкил сары Кубат экөөнүн көңүлдөрү ачылып барбалаңдап сүйлөшөт. Алардын сөздөрүнүн бирин угуп, бирин укпай, Нурсулуу автобуска түшпөй койгонунан сарсанаа болуп баратты. Жандагы Кундуздун да көңүлү ачык. 2 жигиттин сөзүн коштоп, күлүп, сүйлөп отурат. Булар барчу айылдар тоолуу районго киргендиктен, унаа бийик жолдорду өрлөп, тоо этегине кыялап жүрүп, өр жолдон түзөнгө түшүп, түз кетип, өңгүл-дөңгүл, бийик, жапыз, ийри буйру бурулуштарда жүрүп кете берет. Көбүн эсе өрдү ашып, түз жолго түшкөндө жүргүнчүлөрдүн суранычы менен айдоочулар унааны токтотушат.
Жүргүнчүлөр жолдун узактыгынан эмес, анын уңкул-чуңкулунда секирип жатып чарчашат. Жолдордун эң татаал жеринен өтүп алышкандан кийин тыныгып эс алып алмайлары бар. Бул адат бара-бара салтка айланып бараткандай. Тоолуу айылдарга жол жүргөн унаалардын дээрлик баардыгы түз жолго токтобой койбойт. Түзөң жолдун каалаган жеринде азыраак тыныгат. Суранда айтып өткөн салтты кармады. Өңгүл-дөңгүл жолдор бүтүп, тегиз жол башталганда, мына жолдун жарымына келип калдык. Ушул жерде азыраак дем алалы, бутту колду чоюп дегендей. Силердей сулуу кыздар менен баратып, тыныкпай койсок болбой калбайбы? Деп бакылдап сүйлөп, унааны четирээк тоо боруна жакындатып барып токтотту. Бул убакта айлананы толук караңгылык жамынып калган. Кыздар отурган эшигин ачып кубат. Суран: «Силер Нурсулуу экөөңөр жакындан таанышып отургула. Кааласаңар ары бери басып дегендей, биз Кундуз экөөбүз тоо кыялап басып келели. Сүйлөшчү сөздөрүбүз бар», деп Кундузду унаадан түшүрдү. Биз кеттик. Кол кармашкан экөө булардын жообун деле күтүшпөстөн басып кетишти. Кызыл ашыктан аша жааган карды кечип, тоо этегин кыялап басып бара жаткан экөөнүн артынан карап эле туруп калды Нурсулуу. Ушундай суук, караңгы кечте эмнени көрүп, эмнени сүйлөшөт жиндилер, деп ойлонуп кетти. Нурсулуу: «Сүйлө, зерикпей отуралы». Суран Нурсулууга карай бурулду. Караңгы болсо да Нурсулуу Сурандын көздөрүнөн көрүнгөн учкундун жагымсыздыгын сезди. Анын бул көз карашын Нурсулуу жактыра бербеди. Кыздын абалын Суран да сезди сыягы. 20 мүнөттөй сүйлөшүмүш болуп отура беришти. Бул абалдан жадап кеттиби же чын эле унаадан түшүүнү кааладыбы Суран? «Нурсулуу, отура беребизби, түшүп баспайлыбы?» деди. «Машиналар өтүп жаткан жолдо басканыбыз туура эмес го. Бизди көргөндөр эмне деп ойлошот? Машина деле отуруп туралы. Эртерээк жөнөсөк жакшы эле. Автобус менен тең барып калышыбыз керек. Машиналар тынымсыз өтүп жаткан жок го. Башка айылдарга барышат алар. Үйгө шашылып барганда эмне? Андан көрө сүйлөшкөнчө асалы. Мектепти бүтүп шаарга бардыңбы? Кандай экен? Ошолор жөнүндө сүйлөп берчи». Суран Нурсулууну сөзгө тартты. Нурсулуу Сурандын суроолоруна жооп берип жатты. Окууга кийинки жылы тапшырам го деген оюн айтып, кудалап койгон жери бар экендигин айтпады. Калган сөздү Суран эле сүйлөгөнү болбосо, Нурсулуудан көп деле кеп чыкпады. Кар кечип, Суран менен басымыш болгону менен көңүлү жай ала албай, дали ыргылжың абалда болду. Нурсулуунун абалын Суран да байкады. «Нурсулуу, эмне, үшүп жатасыңбы? Мен сөздөрүмдү укпай жатасың. А сен тиги экөөнөн кыжалат болуп жатасың го. Ой, алардан санаа тартпа, келишет азыр. Көп күтүп калдык, үшүп да баратам. Койчу Нурсулуу, тоонун кызысың го сен. Сен үшүбөй эле жолдо турганыңан кабатыр болуп жатасың. Эртерээк жөнөсөк жакшы болмок. Кетебиз, кетпегенде эмне, силерди алып калмак белек?» Нурсулуу Сурандын сөзүнөн уяла түштү. «Чын эле булар бизди алып калчудай болом да. Нурсулуу, андан көрө тиги коктуга жакыныраак баралычы. Шамалдан да алдоорок. Өтүп жаткан машиналарга да көрүнбөй калабыз. Баса берсең, карачы, тээ алыстан жылтылдап айылдар көрүнгөнүн. Сен айылың кайсы тараптан көрүнөрүн билесиңби?» «Бул жерден көрүнөбү, билбейм. Кел анда байкайбыз. Биякка баса бер. Түнкү караңгылыкка чырактары жанган үйлөр тээ алыстан бүлбүлдөгөн жарыктарды чачып көрүнөт. Айылына чейинки аралык али көп болсо да, Нурсулуу айылы тарапка кызыгуу менен байкоо салып карады. Чын эле айылын көрө албады. Жөн гана мунарыктаган караңгылык гана көрүнөт. «Жок, биздин айыл көрүнбөйт экен бул жерде. Алыспыз да. Жакындаганыбызда да токтоп карасак болот. Бийигирээктен көрүнөт. Ар жерден жылт этип, жарыгын чачкан тоо борундагы үйлөрдүн түнкү көрүнүшү адам суктанаарлык». «Нурсулуу, үшүгөн жоксуңбу? Чарчабадыңбы?» Суран Нурсулуунун колун кармап алды. «Жок, чарчабадым». Бир аз өрдөп басып жаткандары үчүн Нурсулуу колун тартып ала албады. Кар басып, бети муз боло баштаган таштардын үстүндө жыгылып калуусу толук мүмкүн эле. Мына Нурсулуу, могул жердин арт тарабында тоолор шамалды тосуп калат экен. Мына бул ташка жакыныраак ыктап турсак болчудай, шамалдан коргонуп. Отуруп албайлыбы?» «Жок, эмнеге отурмак элек? Экөө келип бизди издеп калышпасын. Келсе чакырышат. Жакыныраак келчи». Сурандын корс үнүнөн Нурсулуу селт этти. Таң калуусу басылгыча болбой,
Суран Нурсулуунун белинен кучактап тартып, бетинен өөп жиберди. Бул эмнеңиз? Кое бериңиз дейм. Сурандын мындай күтүүсүз аракетинен Нурсулуу чоочуп кыйкырып жиберди. Аябай кылыктандың да. Суран Нурсулуунун бутунан чалып жыгытты. Эртең менентен бери жалдырайм, көзүңдү карап, сулуу болгонуңа бой көтөрүп жатасыңбы? Сендей сулууну кантип кое берейин? Жок дебечи. Сол колу менен кызга туруп кетүүгө мүмкүндүк бербей, оң колу калың күрмөнүн сыдырмасын тарткылап жатты. Аке, тийбеңиз мага. Болуп койгон жерим бар. Уят кылбаңыз мени. Жакшы кыз болсоң эмне бизди ээрчидиң? Мен кубатчалык жок бекем. Колго түшкөн коёнду кое беремби? Шаарга барып келген кыздын таза экенинде шегим бар. Күржүйгөн этке элденелүү Суран куурчактай, ичке, үлпүлдөк назик кызды кое бербеди. Кыздын Суранны чын, жалыны чын, зарлаган үнүн чымын чаккандай сезбеди, укпады. Анын ордуна кызды өз каалоосундай тепселеп уйпалады. Аппак кар бетине жаңы гана бажырайып ачыла баштаган жыпар жыттуу гүлдүн кызыл желекчелери күбүлдү. Бышактап ыйлап отуруп, Нурсулуу окуясын айтып бүттү. Калия кыздын сөзүн бөлбөй, баарын уккан соң тактап сурап баштады. Ой акмак, зөөкүр. Унаага бирге отурсаңар кайсыл айылга барарын билдиңби? Кимдин баласы болду экен? Эже, бизден ары кеткенде кы айыл бар окшойт. Ошондой айылды айткандай болушту. Башка эч нерсе билбейм. Эки кыздын шаарга барып сүрөткө түшүп, көңүл сергитип келүүсү мына ушундай кайгылуу окуя менен аяктады. Бейтааныш жигиттерге кордолгон Нурсулууга Калиянын боору ачыды, ачуусу да келди. Ай чунак кыздар десе, сен жан дүйнөсү таптаза айылдык кыз болгонуң үчүн ошол окуяга туш болдуң. Бир көргөн бейтааныш адамга ишенип болобу? Сен анын кимдигин билбесең, ал сени жөн эле алдап кетет. Себеби ал сени издеп таба албасыңды билет. Ишенчээктигиңди билген да ал. Болбосо караңгы түндүн ээн жолунда ээрчишип баспайт элең. Курбу кызың билдиби? Бирөө жарымга айттыңбы? Жок, эч кимге айтпа. Тез аранын ичинде жуучу жиберем. Экөөбүз үйлөнөбүз, күтүп тур деген. Анан келбеди. Эх, акылы жок кыз-ай. Ал сени ошентип алдап кеткендир. Үйлөнүү ою болсо, эмгиче сенден кабар алмакта. Кундуздан сурадыңбы алар жөнүндө? Ал кубатты гана таанычу экен. Кыз жигит бекен, же кандай? Так билбедим, ошондойго. А Кундузга эмне үчүн айтпадың? Суран эч кимге айтпа деген. Эртеңки күнү сөз болуп калам деп, мен ошондон корктум, эже. Суран менен болгон окуядан кийин Нурсулуу күн сайын андан келчү жуучуларды күтөт. Жок, эч кандай кабар да болбойт. Күтүү менен жаңы жыл өтүп, убакыт жаз мезгилине чукулдады. Айласы кеткен Нурсулуу кандай болбосун Суранды издеп табууну чечет. Үйдө отуруп эле күйөөгө чыгып кетемби? Ага чейин иштеп турайын. Эч болбогондо кошуна райондогу тигүүчүлөрдүн ишканасында иштейин, деп кулагынын кужурун алып энесин көндүрөт. Энеси да кызынын сөзүн туура көрүп, тигүүчүлөрдүн ишканасына алып келген. Калия Нурсулуу эмне максатты көздөп иштеп жаткандыгын толугу менен түшүндү. Нурсулуу, сен анын айылын эле билет экенсиң. Эмне деп издеп барасың? Кимден сурап кантип табасың? Айткан сөзү чын болсо, ал бала сени өзү издеп келмек же жуучу жибермек. Тескерисинче ал сенден качып жүрөт. Эже, ошондой окшойт. Эми эмне болом? Турмушка кантип чыгам? Нурсулуу токтоно албай ыйлады. Ыйлаба. Азыр ыйлаганыңан пайда жок эми. Эми милицияга кайрылгандан башка айла жоктой. Каршы болбосоң милицияга баралы. Болбосо болгон окуяны кантип далилдеп бере аласың? Айылына барып Суранды таптың дейли. Ал сени тааныбайм деп койсо, эмне болосуң? Анда кандай болот? Милицияга эл укса эмне болот? Анда кандай кылмаксың? Милиция айылга жаймак беле. Нурсулуу ушинтип калыптыр деп. Окуя биздин райондо болуп өтүптүр. Ушул райондогу милицияга арыз жазып жатсаң, унчукпай кала берсең күзүндө шерменде болосуң. Суранды тапсак, балким үйлөнөт сага. Тынч жол менен абийириңди жаап калыш керек. Макул эжеке, сиз айткан туура. Эртең менен Калия Нурсулууну милицияга ээрчитип барды. Көп убакыт өтпөй тергөөчүнүн каанасында отурушту.
Башын жерге салып ыйлап отурган Нурсулууга тергөөчү суроосун берип баштады. Окуя кайсыл жерде болду? Болуп өткөн окуя чынбы? Ооба, чын. Окуя районго бараткан жолдо болду. Макул, чын экен дейли. Бизге так далил керек. Ошол күнү кийген кийимдериңди көрсөтө аласыңбы? Тагыраагы булганган ич кийимдериңди. Тергөөчүнүн акыркы сөзүн уккан Калия чочуду. Мындай сөз болоорун күтпөгөн экен. Катуу уялып чочуп кетти. Ого кой укам. Сурачу сурооңду өзүнөн сурай берчи. Мен сыртта эле тура турайын. Жок, отура бериңиз, эже. Сизден жашырчу эчтекеси жок. Андан көрө кызыңыз менен ачык сүйлөшөлү. Маселе чечилип баратты. Райондун милиция бөлүмүнүн башчысы да Калияга жардамга келди. Кошуна райондун милициясына телефон чалды. Суран менен Кубат жөнүндө маалымат суралды. Тез арада аларды кармоо керектигин эскертилди. Эки райондун милиция кызматкерлери ыкчам издөө иштерин башташты. Издөө ишинин жыйынтыгы жакшы аяктады. Областтын борборунан унаасында келе жаткан Суранды жолдон кармап келишти. Кубат базардагы соода ордунан табылды. Катуу талап коюп, эч жакка кетпей көшөрүп, кечке чейин отура берди Калия. Райондун элине эмгеги менен таанылган аялдардын бири болгондуктан милициянын башчысы да бул ишти жеке өзү көзөмөлдөп жатты. Кеч кирип калган убакта Суранды алып келишти. Күржүйгөн узун бойлуу Сурандын көздөрүнөн коркунуч көрүнөт. Анын артынан дал Суран сыяктуу көздөрүнөн коркунуч көрүнгөн илмийген сары Кубат кирди. Суранды Нурсулууга бет маңдайлаш алып келишти. Аны көргөн Нурсулуу башын жерге салып, бошошуп, араң турган дене бою шөлбүрөп, бырылдап ыйлай баштады. Тергөөчүдөн мурда озунуп, Калия Нурсулуудан сурап жиберди. Нурсулуу, ушулбу Суран? Тааныдыңбы? Башын жерге салган калыбында Нурсулуу ушул деп Суранды тааныганын билдирди. Ушул доң койгон кара жигит, ийнеликтей назик, кулпунуп, жаң ачыла баштаган кызыл гүлдү тебелеп, анын арулугун, баyoолугун аябаганына зээни кейиген Калия ачуусун баса албай кетти. Окөөлүгүңдү гана көрөйүн. Бирөөнүн бапестеп баккан кызын кордоп, кол салууга кандай акың бар? Намысын булгап, ара жолго таштап кете берсе болот дедиңби? Жооп бер, зөөкүр, деп Сурандын бети башына чапкылап, алынын жетишинче муштагылап да жиберди. Суран күнөөсүн мойнуна алды. Албай коюуга чарасы да жок. Далилдер бар эле. Бирок бул окуя дагы туңгуюкка кептелди. Сурандын да, ал эле эмес, Кундуз менен ээрчишкен Кубаттын да үй бүлөсү бар болуп чыкты. Муну уккан Калиянын да, Нурсулуунун да эстери эки болду. Эми эмне кылышат? Кандай арга кылышат? Баарынан да Нурсулуунун тагдыры эмне болот? Ал эми Суранды алдыда эки жол күтөт. Азаттык же темир тор артындагы жашоо. Эки жолдун кайсынысына түшүп жолун улайт? Эч кимге белгисиз. Албетте, Сурандын эркине койсо, эркиндик жолун тандайт. Азырынча ал жолго түшүүгө Суранга толук чектөө коюлат. Себеби адепсиз кылмыш үчүн закон жолунда жоопко тартылышы керек. Узак мөөнөткө созулган чектөө менен кутулууга туура келет. Мындай күндөрдөгү жашоону ким эле кааласын? Алдыда кандай күнгө туш болоорун билип турган Суран да албетте каалабады. Мынакей, ойлонбой жасаган кадамы ушундай опурталдуу, айласыз абалга алып келди. Сурак берип, милицияда кармалып жаткан Сурандын кылмышы ата-энесине да кабарланды. Уулун темир тор артында тагдыр күтүп турганын ата-энеси түшүнбөй коебу? Жаштыгына салып, жасаган кылмышы өмүр бою бетине күбө болот. Сүйлөсө тилден suurулбаган жаман ысымга конот Суран. Андан көрө башка жолун табуу керек. Ал да болсо каныбызга сиңген кыргызчылык жолу. Аке жакелеп, эне эжелеп, этектеп кое бербей, бура бастырбай, жалынып жалбарып, ишти жакшылык жол менен бүтүрсө болот. Сурандын ата-энеси ошентип башташты. Тергөөчүдөн, Калиядан жалынып жалбарып кечирим сурашты. Кандай болбосун, бул көйгөйдү чечип, баарын ордуна коюшарына убада беришти. Канчалык өзүнө жолотпой, бул зордуктоо кылмышы мыйзам жолу менен чечилишин кааласа да, Калия Сурандын ата-энесинин сураныштарын четке кага албады.
Суранды темир тор артына каматкандан кимге пайда? Нурсулуу бүткүл районго шерменде болот. Кыз атынан ажырап, бузук атка конот. Андан кийин бул кызга ким үйлөнөт? Тагдыры талкаланат. Өмүр бою күйөөсүз жашап, өмүрү күлгө айланат. Андан көрө Сурандын ата-энесинин ою туура болчудай. Калганын тагдыры көрсөтөт. Түтүн булатып, бир үйдө жашаган аялын сен үйүңө барып жашап тур. Мен келгиче 2 бала менен кыйналып каласың. Жумуштан башка облуска жөнөтүп жатышат. 2-3 ай жүрүп калат окшойбуз, деп Суран аялын төркүнүнө жөнөттү. Аны узатып, Нурсулууну аялдык алып кетти. Мына ошентип, жаман иштин аягы да жабылгансыды. Нурсулууну алып качып кетишиптир. Иштеп жүрүп табышып алышкан тура, дешип, ата-энеси бербеске айлалары калбады. Чынында буларга да күтүүсүз сокку болду. Болуп койгон жерине эмне деп угулушат. Макулдугун берип алып, башкага качып кеткен болочок келинине куда тарап эмне дейт? Өз эрки менен барып, жоолук салынып отуруп калган Нурсулууну жектешеби? Кимиси кандай ойлоду ким билсин? Нурсулуунун атасы баарын ордуна коюп тынчыткансыды. Эне жүрөгү сезгич келет. Бир гана Нурсулуунун энеси кызы жөн жерден башка бирөөнү ээрчип кеткендигине ишене албай турду. Калиядан шектенди. Бейтааныш жигитти кайдан таанып жүрөт? Аны менен кандайча качып кетет? Деген суроосуна Калиядан болгон чындыкты укту. Эх, эне байкуш, башын жерге салды. Рас кылыпсыз, туура эле болуптур, деп аста сүйлөдү. Эки аял бири-бирин жакшы түшүнүп турду. Баарынан да кыздын абийири кымбат. Эч кимге угулбай, мындай уяттуу иш ың-жыңсыз жабылганын туура көрүштү. Көп жыл мурун болуп өткөн окуя мына ушундай аяктаган эле. Бүгүн жумуш сурап келген сулуу келин Калиянын эсине ошол окуяны салып кетпедиби? Ооба. Калия сезип турат. Бүгүнкү сулуунун тагдыры да табышмактуу учурлар бар. Жан шериксиз жалгыз калуусуна эмне себеп болду экен? Ажырашуусуна эмне түрткү болду? Ай чырайлуу сулууну кандай адам таштап кетти? Же жүрөгү каалабай баарынан баш тарткан өзүбү? Эх, сулуулар-ай! Сулуулук менен бактыңарды бирге бербейт тура. Калия суроолоруна жооп таба албаса да, кайсы бир күнү бүгүнкү сулуу келиндин тагдыры жөнүндө өз оозунан угаарына шектенбеди. Ал күн сөзсүз болоруна ишенет. Ушундай үлбүрөгөн, ай чырайлуу кыздар Суран сыяктуу зөөкүрлөргө туш болбосо экен, деп тиленди. Карачы, Суран Нурсулуунун сулуулугуна суктанып, напсин агытып, ээликкен кумарына туруштук бере албады. Үлбүрөгөн назиктигин, актай тазалыгын көрүп байкап турса да, жыпар жытынан жыттап, даамын татып көргүсү келди ал акмак. Айылда чоңойгон кыздын арулугунан шектенгенин кантейин? Башка бирөө менен кимдин кандай иши бар? Башканын жан дүйнөсүн аңтарууга, абийирине кол салууга эч кимдин укугу жок эмеспи? Акыл эси ордунда Суран адам укугун билбейт беле? Билет. Элеттик кыздардын тартынчаак, уяң мүнөздүү болушаарын да билет. Уяң мүнөз тартынчаактыгынан болор окуяны эч кимге айта албай, сыр бойдон калтыраарын да билген. Ошон үчүн коркпостон кол салууга эрки жеткен. Анан ээликкен, дейликкен напсисине жеңилди. Аягында жеңишке жеттиби? Жок, жеңилди. Азабын тартты, тагдыры талкаланды, уясы бузулду. Турмуш жолуна аттанып турган кызды ак жолунан адаштырды, бактысын кыя чапты. Аз гана мүнөттүк кумар азабына жеңилип, бир нече адамдын тагдырын күтүүсүз оор бурулушка салды. Ананчы Нурсулуу кудалап койгон жеринде ак жоолук салынмак. Болочок күйөөсү көз ачып көргөн ак никелүү жубайы болмок. Тилекке каршы ал тилектердин быт-чыты чыкты, аралашты. Баарына күнөөлүү бирөө гана. Сурандын терс жоругу. Бир канча адамга зыянын тийгизди. Көп ойлорду ойлогон Калия эми кыздарды күнөөлөгүсү келгендей. Ай секелек кыздар-ай! Кызга 40 үйдөн тыюу деп бекеринен айтылбайт. Улуулардын сөзүн, акыл насаатын кулагыңарга куя жүргүлө. Алар силерди жаман болсун деп акыл айтпайт. Туура жолго гана үндөгөнү. Арулугуңар тебеленбесин десеңер,
Бейтаныш эркек менен байланыш түзбөгүлө кыздарым. Балким Нурсулуу ээн эркин баспаса, бул окуя да болмок эмес. Түздөн түз Нурсулуу менен байланышы болбосо да, Калия сырттан анын жашоосуна көз салып жүрдү. Суран экөөнүн жашоосу кандай болорун алдын ала сезген. Чыр менен башталган жашоонун аягы чыр менен бүттү. Суран Нурсулуу менен көпкө жашабады. Көп өтпөй Калия алардын ажырашканын укту. Адам эркинен сырткары жаралган үй бүлөдө кайсы келечек болмок эле. Калия экөөнүн ажырашуусунун себебин эң жакшы билип турду. Оюнда назик гүл менен доңкойгон доңуз бирге жашай алмак беле? Таптакыр эки башка алам. Эч качан бирге жашай алышмак эмес, деп кайра эле Нурсулуунун тарабын алат. Көздү мончок жерде калбайт деп айтылгандай, Нурсулуу көп өтпөй башка адамга турмушка чыгып кетиптир. Андан кийин Нурсулууну көрө албады. Кийинки жолдошунан уул кыз төрөп, бапыраган үй бүлө кожойкесине айланганын угуп, кадимкидей сүйүнүп калат Калия. Келин кылып алууга абдан куштарландым эле. Эселек кыз болуп койгон жигитине да буйрубай, таптакыр башкага буйруптур. Нике кайып деген ушул экен. Эмнеси болсо да өткөн өттү. Жаңылыштык кимде болбойт. Баса, кечеги чырайлуу келин айткандай, азыркы жаштар, азыркы жашоо такыр башка болуп калбадыбы? Булардын жашоого болгон көз карашы таптакыр башка. Биздин мезгилдеги тартынуу, ийменүү буларда байкалбайт. Бир себеби учурдагы замандын агымы болуп жаткандыр. Азыркы жаштар бул тоголок жерде жайгашкан мамлекеттердин баарына эле барып иштеп жатышат. Ал жактар албетте мактоого гана татырлык. Ойломчу жагы өзүбүздүн тилибизден, каада салтыбыздан алыстап кетишери. Ай карачы ойдун күлүктүгүн. Таптакыр башка нукка бурулуп кетти да. Кой, кыздарды бир кыдырып чыгайын. Жумуштарына көз салып, даяраларын өткөрүп алайын. Жумуш убактысы аяктап баратат. Күндөгүдөй эле Калия тегүүчү кыздардын өрмө көргөн чебер уздардын жумуштарына байкоо салып баштады. Бүгүнкү күнү кимиси кандай иштей алды, анын жыйынтыгын чыгарат. Берилген буйрутманын сапатынын талаптагыдай аткарылышын көзөмөлдөө милдети өзүндө. Бир күндүк аткарылган жумуштарды өткөрүп алат. Жумуш күнү аяктаган кыздар Калия менен коштошуп үйлөрүнө шашышат. Жакшы калыңыз, Калия эже, кайыр, эртеңкиге чейин. Макул, биз кеттик, дешип, биринин артынан бири коштошуп кетип жатты. Аларга жакшы баргыла, жакшы жетип алгыла, деп жооп берип, Калия ар бирин жылмаюп узатат. Эчтекеден бейкапар, көңүлдөрү куунак, бири-бирин жөөлөп бараткан кыздардын артынан, ай кыздар, көчөдө көп жүрбөй, батыраак үйүңөргө баргыла, караңгы кирип келатат, деп үн салып койду. Калиянын буйругун уккан кыздар шарактап күлүп узап кетишти. Ай чунак кыздар десе, ар бириңер көз алдымда иштегениңер үчүн жакын адамымдай эле болуп калдыңар. Ошон үчүн да ар бириңен кыжаалат болом. Оф. Бүгүн көп жыл мурунку окуяны эстеп, силердин коопсуздугуңардан сарсанаа болуп жатпайынбы? Азыркы жаштардын жашоосу, көз карашы чынында такыр башка. Заман өнүккөн, медицина жетишкен. Тобо, дене мүчөсүн, бети башынын каалаган жерин каалагандай өзгөртүп алса болот дешет. Үзүлгөндү уласа болот, жыртылганды бүтөсө болот дегендей эле кеп болуп калыптыр. Нурсулуунун окуясы ушул мезгилдерде болсо, балким таптакыр башка өңүттө чечилмек беле. Суранга сөзсүз түрдө турмушка чыгып, тагдырына балта чабылбайт беле деп да ойлонуп кетем. Анда Нурсулуу болжогон жеринде бактылуу болмок. Бирок көңүлдүн үзүгүн, жан дүйнөнүн жыртыгын, тагдырдын жаракатын бүтөөгө, оңдоп коюуга жараткандан башка эч бир илимдин кудурети жетпейт. Ар бир кыздын коопсуздугуна тынчсызданганым ушундан да. Сактансаң, сактайм дейт экен Кудайым. Ошон үчүн бардык кыздарга сак болчу садагам кызым, деп айткым келет.